Жакшы кабар таратуу. Ата, бүгүн кандайсыз? Кечегидей, мурда күнкүдөй эле. Сокур жана пайдасыз. Сиз пайдасыз эмессиз, ата. Унуткан турбаймынбы? Мен сонун койчумун да. Менден артык эч ким малды карай албайт. Аташ тургуз боюнча менин көзүм баарыныкынан түз көрөт. Биз кара жумуштан артык пайда келтире алабыз, ата. Кудайдын сүйүүсү биздин жөндөмүзгө негизделбейт. Мага сенин аяганыңдын кереги жок. Жөнөгүн, бар, иште. Мен сизди аяган жокмун. Ата, баарыбыз Лейланы төрөлгөн майрамдап чогулганда мен аларга сөз айткым келет. Сүйлөйсүңбү? Мен өлүп калдымбы? Жок, сиздин ордуңузда эмес, ата. Бирок улуу балаң катары түрмөдөн бошонгонумду айтып бергим келет. Жок. Сен бул акылсыз окуяны бүт үй бүлөбүзгө айтып бересиңби? Алар мени өз оозуман укса жакшы болот деп ойлойм. Сен суранып атасыңбы же өзүң чечип койдуңбу? Мен батаңызды сурап атам. Айтып бере турган нерсеме. Бул Кудайдын буйругу. Качан эле сени токтото алчу элем. Рахмат, ата. Баарыңар келгениңерге рахмат. Менин уулум Дөт сөз айткысы келет. Мен аны менен макул эмесмин. Бирок ал менин уулум. Менин атам жакшы адам. Ал мага аябай чыдап келди. Ал мага түрмөдөн бошонгонум тууралуу сиздер менен бөлүшүүгө уруксат берди. Баарыңар Мариям менен Жакыптын тоюнда болгонсуңар, билем. Ал кечте мен бузуп салганыма өкүнөм. Бирок бүгүн мен андан кийин эмне болгондугун жана эмне үчүн чогулуп төрөлгөн жээнимдин майрамына келгенимди айткым келет. Силер баарыңар апам Лейладан Ыйсага болгон ишеним жөнүндө уккансыңар. Ал дайыма Машаяк жөнүндө айтчу. Албетте, мага да айтып берчү. Бирок мен ага ишенчү эмесмин. Аны аталарыбыздын ишениминен адаштырып салды дечүмүн. Мени кармап кетишкенде римдиктер мени өлтүрүшөөрүн билгем. Коркком. Азаптан коркком. Өлүмдөн коркком. Бирок апам силердин көбүңөр сыйынгандай, мен үчүн сыйынганын билем. Мен буга ыраазымын. Түндө мен жылуулуктан жана караңгы түрмөдө күйгөн жарыктан ойгонуп кеттим. Ошондо алдымда турган укмуш бир адамды көрдүм.
Ал таптаза жана ыйык болчу. Көздөрү болсо оттой эле. Анан ал мени менен сүйлөштү. Ал мен кылган нерселеримдин баарын айтып берди. Жүрөгүм жарылып кете тургандай болуп ойладым. Түрмөдө башкалар уктап атышкан. Мен болсо жерге жыгылып, күнөөлөрүм үчүн Теңир Ыйсанын бут алдында ыйлап жаттым. Мен башында түшүнгөн жокмун. Бирок менден акылдуулардан көптү биле алдым. Жазууда мындай дейт. Кудай дүйнөнү жаратканда ал адамды аны менен жашап, анын кубанычына толуш үчүн жараткан. Бул анын ою болгон. Бирок алар осуятка ишенбей жана баш ийбей коюшкан. Анан ушул жаман иш аларды Кудайдан ажыратып жана алардын ортосундагы тыгыз мамилени бузуп салган. Биз дагы баш ийбей эле жүрөбүз. Жазууда күнөөнүн жазасы өлүм жана Кудайдан бөлөнүү экени айтылат. Бирок Кудай силерди анын сүйүүсүнөн ажырап коркунучта жана уятта жашаганыңарды каалабайт. Ошондуктан ал Ибрайымдын уулунун ордуна козуну курмандыкка караштыргандай, Кудай Ыйсаны биздин ордубузга өлүш үчүн жиберген. Бирок бул даанымы каачылык. А биздин салттар, жазуулар, пайгамбарларчы? Досум, Ыйса келгенге чейин 100 жыл мурун пайгамбарлар убадаланган Машаяк азап тартат деп жазууда алдын ала айтышкан. Ышая жазган. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду. Биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды. Биз анын жаратын менен айыктык. Муса жар салган. Жыгачка кадалган адам Кудай алдында каргышка калган. Ыйса айкаш жыгачта өлгөндө ал өзүнө күнөөбүздүн жана өлүмдүн каргышын алган. Анын курмандыгы жана тирүүлүүсү бизди шайтандын бийлигинен чыгарып жана караңгылыктан куткарды. Коркунуч менен уяттан бошотту. Бул бата Кудай аркылуу биздин атабыз Ибрайымга убадаланган. Кудай андан дүйнөнүн баардык элдери баталанат деп айткан. Баарыңар мени уккула. Ошол Ыйсанын өзү түрмөдө мага көрүндү. Мен ишенем. Мен билем, ал убадаланган Машаяк. Ал менин ордума өлүп, жана мага жаңы өмүр берген. Аны менен жолугушкандан кийин өлүмдөн коркпой калганымды түшүндүм. Бирок ал мени түрмөдөн куткарды. Ал мен үчүн мындан да чоңду жасаган. Мен сөзсүз башкалардай болуп, кагылып өлүшүм керек болчу. Сен түрмөдө Римге каршы эмес белең? Эмне? Алар жөнүндө оюң бат эле өзгөрүп кетти. Биздин эң чоң муктаждыгыбыз саясат менен байланыштуу эмес. Чыныгы муктаждыгыбыз бул Кудай менен элдешүү. Мен адамдык саясатты өзгөрткөнгө аракет кылгам. Кудай болсо адамдын жүрөгүн өзгөрткүсү келет. Эмнеге Ыйса Кудайдын тандалганы деп ишенишибиз керек? Анткени Кудай аны өлгөндөрдөн тирилтти. Биз менен чогуу турган Ривка эже бул тирилүүнүн күбөсү болгон бир аялды жакшы тааныйт. Ривка эже, сиз бизге Магдалалык Мариям эмне деп айтканын айтып бере аласызбы? Магдалалык Мариям бул жөнүндө көп жолу айткан. Ал Ыйсаны өлгөнүн көргөн. Анын денеси мүрзөгө коюлуп жатканына күбө болгон. Андан кийин эртең менен таңзаардан мүрзөгө коюлгандан 3 күн өткөндөн кийин Мариям жана башка аялдар анын денесин майлаш үчүн мүрзөгө даярдап койгон жыпар-жыт майларын алып келишет. Алар жакындап келишкенде үңкүрдүн оозун бекем жаап турган чоң таш четке жылып калганын көрүшөт. Алар Ыйсанын сөөгүн урдап кетишти деп ойлошкон.
Бирок андан кийин алар бош мүрзөдөн эки периштени көрүшөт. Ошондо периштелер аларга Ыйсанын өлгөндөн тирилгенин айтышат. Аялдар бул жөнүндө башка шакирттерге айтканы чуркап кетишет. Анан Петр жана Жакан аялдар менен үңкүргө кайтып келишет. Баары ал жерден кетишкенден кийин Мариям жалгыз өзү сыртта калат. Ал эмне болуп жатканын түшүнбөй калат. Анан ыйлай баштайт. Мунун баары ушунчалык түшүнүксүз эле. Бир маалда ал жалгыз эмес экенин сезет. Аны менен бир адам сүйлөшөт. Ал мындай дейт: "Аял, эмнеге ыйлап жатасың? Сени издеп жүргөн адам ким эле?" Ал аны багбанчы экен деп ойлоп, мындай деп айтат: "Мырза, эгер сен анын денесин алып кетсең, аны кайда койгонуңду айт мага. Мен барып аны алып кетейин." Ошондо ал аны атынан чакырат. Мариям. Анан ал өйдө карап, Ыйсанын өзү менен сүйлөшүп жатканын ошондо гана түшүнөт. Ал анын алдында турган экен. Чуркап келип, анын бут алдына жыгылат. Мариям бул жөнүндө өзү мага айтып берген. 40 күндүн ичинде Ыйса бир нече жолу өзүнүн шакирттерине көрүнгөн жана аларды көп окуткан. Анан Зайтун тоосунда алардын көз алдында асманга көтөрүлүп кеткен. Бул мен үчүн эмнени билдирет? А биз үчүнчү? Ыйса Теңирге ишенгиле. Жана анын атынан сууга чөмүлгүлө. Ага ишенгиле. Ошондо күнөөдөн жана уяттан куткарыласыңар. Жана Ыйса менен жаңы жашоодо жашайсыңар. Мен дагы Машаякты таанып билдим. Ал менин жашоомду өзгөртүп, жана мага карыган кезимде чоң кубаныч тартуулады. Менин жашоомду өзгөрттү. Менин дагы. Менин дагы. Кудай анын атын чакырган ар бир адамга жаңы өмүр берет. Бул бизге бүгүн Ыйса алып келген жакшы кабар. Ал тирүү жана азыр бул жерде, биздин арабызда. Эми ушул жерден бүтүрөлү. Ыйсанын өмүрү жана анын окутуусу жөнүндө көбүрөөк билгиңер келеби? Мен силердин Ыйсаңар жөнүндө ойлонгом. Дөөттүн окуясы жөнүндө дагы. Мен жакшы түшүнө элекмин, бирок баары чындык экенине ишенгим келет. Бирок Сен эмне кармап жатат? ата-энем эмне дейт? Эгер мен силерге окшоп калсам, менде жетишерлик ишеним бар деп ойлобойм. Жада калса дөөткө окшоп Ыйсаны көргөн эмесмин. Мен да аны ушундай көргөн эмесмин. Ал ар бирибизге ар кандай көрүнөт. Бирок сен андан сурай аласың. Эмне жөнүндө? Ишеним.
күч жөнүндө. Кудай сага чындыкты көрсөтсүн деп сура. Биз сыйналабызбы? Албетте. Болгону аны менен өз сөзүң менен сүйлөш. Жүрөгүңдөн. Үн чыгарыппы? Теңир, мен акыркы жумаларда көп нерсе уктум. Булардын баары ушунчалык сонун. Мен сени билгим келет, менин досторумдай болуп. Жана сага ишенип, таянгым келет. Мага менде жок нерсени берчи. Мага ишеним жана күч берчи. Чындыкты түшүнгөнгө жардам бер. Рахмат, Теңир. Менимче ал мени укту. Билем, укту. Эгер мен Ыйсанын жолдочусу болгум келсе, мен эмне кылышым керек? Кудайга айт. Ыйсанын Теңир жана Машаяк экенин, жана ал күнөөлөрүң үчүн айкачы кашта өлгөнүн. Ыйсанын курмандыгын, кечиримин, ар кандай уяттан бошотконун кабыл алгын. Ага өз өмүрүңдү бер. Ошондо сен түбөлүк өмүргө ээ экениңди билесиң. Эгер мен ошондой кылсам, ата-энемди кантем? Кудай сенин ата-энең үчүн эң жакшы кыз болушуңду каалайт. Бирок алгач сен Кудайдын кызы бол, анан анын артынан ээрчишиң керек. О, кандай сонун ымыркай. Биз апам экөөбүз бул жака күндүн батышын көрүш үчүн келчүбүз. Сен аны сагынып атасыңбы? Күн сайын. Кээде мен апамдын Саранын баласына жана дөөт үчүн сыйынганына Кудайдын кантип жооп бергенин ойлоном. Бирок Кудай аны алып кетти. Кудайдын жолдору биздин жолдорубуз эмес. Ооба. Бирок Кудай биз менен. Кандай гана болбосун мен билем. Мен аны менен баардык нерсе жөнүндө сүйлөшө алам. Бул дайыма оорун алып салбайт, бирок ал мага көтөргөнгө жардам берет. Мен чөлдөн өтүп бара жаткандаймын, бирок ал мени менен болуп, кандайдыр бир жолдор менен ушундай кургак жерде да мага кубаныч берет. Бул тасмада өзүңдү кимге көбүрөөк окшоштурасың?
Дөөт башынан өткөнүн башкалар менен бөлүшкөнү сизге жактыбы? Эмнеге жакты? А жакпаса, эмне үчүн? Ривканын Магдалалык Мариямдан уккан Машаяктын тирүүлүүсү жөнүндөгү окуяны кайра айтып бере аласыңбы? Мариям менен Далиянын маегин кандай баалайсың? Мариям менен Ривканын акыркы маеги сенин Кудай менен болгон мамилең жөнүндө эмне дейт?